ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Аллах Таала бизге эсепсиз неаматтарын берди. Аларды эсептей турган болсок, эч качан эсептеп бүтө албайбыз. Аллах Таала ыйык Куранда «Ва ин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха». Аллахтын берген неаматтарын эсептей турган болсоңор, силер анын эсебине эч качан жете албайсыңар деген. Адам баласына берилүүчү неаматтардан эң чоң неамат бул ыйман. Андан кийинки эле орундагы эле неамат бул адамдын ден соолугу. Бүгүн сиздер менен ушул ден соолуктун улуу неамат экендиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Эң өкүнүчтүүсү, адамдардын көпчүлүгү ден соолуктун кадырын билишпейт. Ага ден соолукту берген жана анын денин сак кылган улуу кудуреттүү Аллах Таалага шүгүр кылышпайт. Эгерде жакшылап карай турган болсок, анда Аллахтын сага берген эң чоң жакшылыктарынын бири бул ден соолук экендигин анык билесиң. Ден соолугуң чың болсо, анда сенин жашооңда кандай абал болбосун, мына ушунун баары сен үчүн жеңил болот. Анткени Аллах Таала сенин дениңди сак кылып, сага көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Карачы, бутуң менен аман эсен басып жүрөсүң. Колдоруң менен каалаган жумушуңду аткарып жүрөсүң. Көзүң менен каалаган жакты карап жатасың. Мына ушундай 6 саның аман, дениң соо болуп турганы сенин ийгилигиң да. Сен ушундай дениң соо, 6 саның аман болуп туруп да жашоомдун кызыгы кетти, турмуштан кыйналдым, баарынан түңүлдүм, ийгиликке жетпедим, эч нерсе кыла албаймын, мүмкүнчүлүгүм жок болду деп Аллахка нааразы болосуңбу? Эмнеге нааразы болосуң? Аллах Таала Куранда айткан: «Кул хуаллази аншаакум ва жа'ала лакумус-сам'a вал абсара вал афида, қалилам ма ташкурун». Айткын, Аллах силерди жоктон бар кылды. Жана ал силерге көз, кулак жана жүрөгүңөрдү жаратты. Силер Аллахка өтө аз шүгүр кылып жатасыңар. Чындыгында адам баласы өзүнө берилген көз, кулак, токтоосуз согуп жаткан көкүрөктөгү жүрөктү жана башка көптөгөн неаматтардын кадырын билбейт. Мына ошол берилген неамат үчүн Аллахка талаптагыдай шүгүрлөрдү кылбайт. Оору кадырын ооруп өксөгөн жан билет. Жашоо кадырын кыйналып жашаган жан билет. Колдо бар алтындын кадыры жок деген сыяктуу, ден соолугубуз бар туруп шүгүр кылбай анын кадырына жетпей келебиз. Башың аман турат, колдоруң бар, буттарың бар, басып жүрөсүң. Фаби айи алаи роббикума туказзибан. Эми Роббиңердин кайсы неаматын жалганга чыгара аласыңар? Эки бутуң менен басууну оңой деп ойлойсуңбу? Канчалаган адамдар бар буттарынан айрылган. Эки колуң менен каалаган жумушуңду аткарып жүрөсүң. Канчалаган адамдар бар колдору кесилген. Уйкусуздуктан кыйналбай беймарал эс алгандыгын чындык эмеспи? Оору себептүү канчалаган адамдар уктай албай кыйналып жүргөндөр бар. Каалаган тамагыңды жеп жатасың. Каалаган сууңду ичип жатасың. Канча деген адамдар бар, бир кесим нанга жетпей жүрөт. Канчалаган жандар бар, оорунун айынан өзү каалаган тамагын жей албай, каалаган суусун иче албай жүрүшөт. Кулагың жөнүндө ойлонуп көрбөйсүңбү? Аллахтын сага берген эч нерсеге алмаштыргыс көзүң жөнүндө ойлонуп көрбөйсүңбү? Карачы, дениңдин тазалыгын. Канча деген адамдардын денеси жара басып, ар кандай ооруларга чалдыгып, андан айыга албай жүрүшкөндөр канча? Сага берилген акылдын канчалык неамат экендиги жөнүндө ойлонуп көрдүңбү? Тамактын даамын сезип, рахаттанып жеп жатасың. Ошол жеген тамагыңды ашказаның ал кылып сиңирип жатат. Ажатканада кеңири кыйналбастан ажатыңды чыгарып жатасың. Мунун өзү чоң неамат. Илгери бир падыша дүйнө иштерине кайгырып ойго батып олтурганда, анын даанышман вазири ага мындай деп анын көңүлүн тынчтанткан экен: «О падышам, эгерде сиз чөлдө калып, суусап, ичкенге эч нерсе таппай, күндүн ысык аптабында чаңкап, тамагыңыз тамагыңызга жармашып, өлө турган абалга туш болсоңуз, суу тапканга эч кандай айла жок болсо, ошол учурда бир адам сизге келип, колуңда турган байлык бийлигиңдин жарымын берсең, сага бир уттам суу берем десе, сиз ошол бир уттам сууну алуу үчүн байлык бийлигиңиздин жарымын берет белеңиз?» деп сурады. Ошондо падыша: «Жанымды сактап калуу үчүн байлыгымдын, бийлигимдин жарымын болсо да берип сууну алганга даярмын» деди. Падышам, ошол бир уттам сууну ичтиңиз. Эми ал суу денеңизден оору себептүү заара болуп чыкпай калса, ошол сууну денеңизден чыгартуу үчүн калган байлык бийлигиңиздин жарымын берет белеңиз деп сурады. Падыша: «Ооба, берет элем. Ооруп өлүп кеткенден көрө бардык байлык бийлигимди берип болсо да жанымды сактап калат элем» деди. Ошондо даанышман вазири: «Көрдүңүзбү падышам, сиздин дүйнө байлыктарыңыз, сиздин бийлигиңиз бир уттам суунун кирип чыгуусуна тең эмес. Эмне үчүн ушундай баасы бир уттам сууга тең келбеген арзубаган дүйнөгө кайгырасыз? Аллахтын сага берген ден соолук эң бир улуу неамат. Кээ бир адамдар кедей жашаса да, жетиштүү байлыгы болбосо дагы,
ага Аллах Таала байлыктан да кымбат болгон ден соолукту берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ни'матани магбунун фихима касирун минан нас, ас-сиххату вал фараг." Адамдардын көпчүлүгү эки неаматтын кадырын билишпейт. Бул анын бош убактысы жана ден соолугу. Эгер билсең, ден соолук эч бир нерсеге алмаштыргыс чоң байлык. Сен мына бул көрүп турган көзүңдү тоодой болгон алтынга алмаштырат белең. Угуп турган кулагыңды күмүшкө толгон бир өрөнгө алмаштырат белең. Эки колуңду дүйнө байлыктарына алмаштырат белең? Албетте жок дээр элең. Ушундай эң кымбат неаматтар сенде бар, бирок сен аны билбей жатасың. Сезбей жатасың. Өзүңдү кайгы кабада жашап жатам деп ойлойсуң. Бир аз байлыгыңды жоготконуңа ызаланып, башыңа келген көйгөлөргө кайгырып, эч нерсем жок деп наразы болосуң. А сенде эң кымбат болгон ден соолугуң бар го. Өзүңдө бар болгон нерселерге ыраазы болуп шүгүр кылбайсыңбы? Негизи биз адам баласы бир нерсенин кадырын аны жоготкондон кийин гана билебиз. Дайыма колубузда жок болгон нерселерди гана көрөбүз. Бар нерселерди көрбөйбүз. Колубузда бар нерселерге карайлычы. Жогубузга караганда бар нерселерибиз көбүрөөк. Кыргызда жакшы сөз бар го, кедейди көчкөндө көр деген. Эч нерсем жок деген адам бир көч көрсүн, канча буюму бар экендигин мына ошондо билет. Эч нерсем жок деген адам бир ооруп көрсүн, кандай неаматтардын үстүндө жүргөнүн ошондо билет. Бизде жок болгон нерсе өзү санай кетсек аз эле. Бизде жок нерселерди бармактар менен эсептеп койсо болот. Бирок бизде бар нерселерди эсептесек, анын эсебине жете албайбыз. Аллах Таала ва ин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха. Аллахтын берген неаматтарын эсептей турган болсоңор, силер анын эсебине эч качан жете албайсыңар деген. Бул аяттын мааниси Аллах Таала сага эсепсиз өтө көп жакшылыктарды берди. Ал жакшылыктарды санаймын десең эч качан эсебине жете албайсың. Анткени ал неаматтардын чеги жок, эсепсиз. Мусулман бир тууганым, бул неаматтарды бар кезинде жок болуп кетелегенде кадырын билгин. Хадисте келген: оору келбестен мурда ден соолугуң жөнүндө ойлон. Ден соолуктун барында Аллахтын сага буйруган буйруктарын аткаргын жана Аллахтын сага берген ушул неаматтарына шүгүр кылгын. Күчүң барда таш чайна дейт го, кийин өкүнүп калбагыдай болгун. Жашы бир канчага барып калган бир карыя: ден соолугум барында күчтүү элем, баарына өзүм жетип өзүм кылчумун. Эми ден соолугум жок болгондо эч нерсе кыла албай калдым деген экен. Басып жүргөн бутуң баспай калганда, жумуштарды кылып чарчабаган колуң ооруп калганда, көрүп жүргөн көзүң көрбөй калганда, ден соолуктун кадыры канчалык экендигин мына ошондо билесиң. Бир оорукчан адам айткандай: бул жашоодо эч качан ооруп кыйналган адам болбосун. Оорудум деп ыйлаган көз жаш, оорудум деп жалдыраган жан, оорудум деп өксүгөн жан болбосун дегендей, ооругандар аз болуп, оорубай жашаңыздар деп Аллахтан дуа кылабыз. Ошондуктан сен азыртан Аллахтын бизге берген ден соолук неаматына шүгүрлөрдү кылгын. Антпесең Аллах Таала сенден бул неаматты алып коет. Ал эми шүгүр кылсаң, Аллах Таала сага неаматтарын көбөйткөндөн көбөйтө берет. Аллах Таала Куранда: "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Эгер шүгүр кыла турган болсоңор, анда мен силерге көбөйтүп берем деген. Эгерде биз Аллахтын берген неаматына шүгүр кылып, анын буйруктарын аткарсак, бул дүйнөдө эле эмес, акыретте да сооп сыйлыктарга жетебиз. Аллах Таала Куранда: "Васанаджизи шакирин." Биз шүгүр кылуучу адамдарга жакшылыктарды тартуулайбыз деген. Аллах Таала бизди шүгүр кылуучу пенделеринен кылсын.